Albatta, эми көп нерсе өзү мамиледен чечилет да. Баягы саммиттерге барып атпайбызбы? Же болбосо эки тараптуу мындай барышып келишип атабызго. Баягы столго отуруп алып, сүйлөшүп, баягы неме кылганың бул протоколдук нерсе да, протоколдук нерсени бүтүрөт. Анан көп нерсенин баары чайга барганда чечилет да, мындай неформальный деп коебуз го, неформальный ужин деп. Мен биринчи жолу Өзбекстанга барганда ошо 21-жылы апрель болсо керек эле, же март беле, же апрель болуш керек эле. Ошол барганда эле экөөбүздүн жылдызыбыз төп келишип калды да. Биз сымылда деп сүйлөшүп баштаганда эле жакшы бири-бирибиздин жылдызыбыз келишип калды. Ошондон эле жакшы мамиле болуп кеттик дагы эле, анан чек аранын ошентип чечип алдык мына. Тажикстанга салыштырмалуу кыргыз-өзбек чек ара маселеси шыр чечилгени менен оңой болгон жок. Айрым маселелерде эки тараптуу сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурап, биротоло токтоп калуу ыктымалдуулугу да пайда болгон. Көптөгөн маалда кээде ушундай бир моменттер болуп калды. Биз урушуп, жаңжалдашып, бардыгын столго чаап таштап коюп, эшиктен чыгып кеткен күндөр болуп атты. Бардык жетекчилерибиз билет эми муну азыр айтып койсо бул мамлекеттикте де чоң сырды ачкан болбоймун. Бир убакыт болуп калды, биз Өзбекстандын премьер-министри Арипов, ал Өзбекстан тараптан ошол комиссиянын жетекчиси, мен биз тараптан биз. Анан ошол экөөбүз сүйлөшүп отуруп тил келишпей калдык. Тил келишпей калып, табыша албай калып, анан урушуп кеттик. Кадимкидей кээде ушундай үнүбүздү көтөрүп, жакшы жаман сөздөр өтүп урушуп кеттик. Ал дагы бурулуп кетти, мен да бурулуп кеттим. Анан кийин анан бир аздан кийин ал кайра отуруп сүйлөшөйлү деп калды. Мен айтым, жок, сүйлөшпөйм дедим. Сүйлөшпөйм деп ушундай көгөрүп туруп алдым мен. Болду, сени мен сүйлөшпөйм деп десем, анан кийин президентибиз ортого түшүп, тияктар менен жолу президенттер менен сүйлөшүп, анан акыры кайрадан бизди столго отургузган күндөрү да болуп атты. Кайрадан чай урушпагыла, кой. Эки өлкөнүн президенттери сүйлөшүп, кой урушпагыла, кой талашпагыла, отургула, чечкиле, баары бир биз чечебиз, келгиле деп кайра бизди столго отургузуп, кайрадан анан биз чечүү процесстерин баштаган убакыттар да болду да. Көрдүңүз канчалык оор маселелер болгон. Ал эми бул жакта турган адамга бул жөн эле чечилип калгандай болуп көрүнө берет да. Бирок негизги маселе ошол биздин чек араларыбызды чечип алдык. Мамлекетибиз өзү юридикалык жактан эгемендүүлүккө ээ болду. Эми мындан ары Кудай буйрса чоң жаңжалдар чыкпайт.